Assalamu alaikum bagbanдар. Карагатты обрезка кылганда алмабак жана башкалардыкындай болуп, бул бутактарынан обрезка болбойт. Мунун обрезкасы эң түп жагынан болот. Эң түбүнөн обрезка болот булардык. Бул деген кущик деп коет. Муну ушундай жыбыратып кущик кылып чыгарышыбыз керек. Анан муну кандай кылабыз дегенде мынакей могул түбүнөн чыккан 1 жылдык, мынакей түбүнөн чыкты. Бул 1 жылдык. 1 жылдык мөмө бербейт. Карагаттыкы 2 жылдыгы берет, 3-чү жылдыгы берет, 4 жылдыгы берет, 5 жылдыгы берет, 6 жылдыгы слабый болуп калат. Кээ бирде бербей да калат, кээ бирде кичине болсо да берип калат. 7 жылдыктан мөмө бербейт. Биз ошону эсептеп, канча жылдыктарды эсептеп 1 жылдыктан бир 4-5ти калтырабыз. 2 жылдыктан да бир 4-5ти калтырабыз. 3 жылдыктан да бир 4 же 5ти. Ошентип 5 жылдыкка чейин калтырабыз дагы. 6 жылдан ашкандын бардыгын мынакей түбүнөн эле жерге жакын түбүнөн алып салабыз. Себеби түбүнөн алган сайын түбүнөн кайра жаңысы чыгып турат бул карагаттыкы. Обрезкасы мунуку ушундай болот. Ошол 5 жылды калтырабыз дагы 6-чы жылдан баштап эле уже ала баштайбыз. Меники бул жаш көчөттөр, мына 3 жылдык, 4 жылдык болуп калды. Ошон үчүн түбүнөн мен азыр пока 1 жылдыктарды көбүрөөк өстүрүп атам. Кийин мына ортодо турган бул калыңды алып коем. Азыр пока бул деле жаш эле, бул деле бир 4 жылдык. Эмки жылы буюрса ошону алып коем. Кийинки жылдары бул быйылкы 1 жылдык болот. Былтыркы чыккандар 1 жыл болуп калды быйыл. Булар эмки жылы мөмө берип баштайт. Эмки жылы берет. Мына монун түп жагы, ар жагы 2 жылдыктар уже 2 жылдык биринчи мөмө берип баштайт. 3-чү, 4-чү, 5 жылдык, 5 жылдык, 6 жылдыкка чейин гана берилет. Ошону унутпаңыздар, карагатты обрезкасы түбүнөн болот. Ошондо мына 5 жылга чейинкилерди ар биринен 5тен калтырсаңар эле түбүнөн 25 мындай бутак чыгат. 25 бутак. Ошол 25 бутакты жакшылап карасаңар, өзүнүн удобрениясын берип, убагында карап, сугарып, жакшылап баксаңар, бул чоң куш болот, чоң болот. Кээ бир карагаттар киши боюна чейин өсүп кетет, жердин удобрениянын, жердин шартына жараша. Ошол бир түптөн бир чака карагат алса болот. Дагы бир айта турган нерсе, карагаттын түбүнө ошо мына түбүнөн эле бир канча бир 30 сантиметр тегерете удобренияны берсек, ошол 30-40 сантиметр бул бутагынын тушуна чейин тамыры тарайт. Ошол 30 сантиметрден тегерете кылып удобрение берсек болот. Кык салсак болот, биогумус салсак болот, же болбосо минеральный удобрениялардан кылсак да болот. Андан сырткары да бир жакшы нерсе, арчылган картошканын кабуктары же болбосо чирип кеткен картошкалар, негизи бул карагат крахмалды жакшы көрөт. Ошол картошканын кабуктарын алып келип жанына ошо бир күрөктөй алып касып туруп салып койсоңор, мөмөсү обычныйдан да кичине чоңураак болот. Мисалы, майда болуп кетсе, бул крахмалды жакшы көрөт карагат. Ошол карагаттан мөмөңөр кичине чоңураак болот, жана жакшыраак болот, даамдуураак. Анан карагатты түбүнө, карагаттын түбүнө негизи эчтеке өстүрбөш керек. Чөп өстүрбөш керек. Мен ошон үчүн мына алманын эле жалбырактарын алып келип мына түбүнө таштап салам. Жалбырак бир чети чиринди болот, постепенно бул удобрение болуп кете берет. Экинчиси, жалбырактар кабат-кабат калың болуп түшкөндө түбүнөн чөп чыкпайт. Нымдуулукту да кармап берет. Муну орусча айтканда ошол мульча деп коет. Мульчирование депчи орустар, ошо мульча деп аталат. Биз ошондой жалбырактар,
ошо окшогондагы тиги жакта саман төшөлүп жатат. Саманды дагы башка чөп чарым ненин баарын тең түйүнө чыштап койсоңор бул мульча деп коет, нымдуулукту кармап берет, чөп өстүрбөйт, түйү таза болот деген. Ошон үчүн мынакей карагатты ушундай кылып обрезка кылып ушундай кылып өстүрсөңөр урожайыңар аябай жакшы болот. Көпчүлүк учурда карагатты базардан сатып алат, же бирөө башкалардан алат, же питомниктен барып алышат дагы. Алып келип отургузуп коет, болду. Ошону менен же обрезкасын кылбайт, же эчтекесин кылбайт. Башында балким бир 2-3 жыл кичинеден мөмө берет. Анан бул эскирип баштагандан кийин мөмө бербей калат. Анан көпчүлүгү эле мөмө бербей калды дейт. Барып карасаң түйүнөн бир 40-50 бутактары чыгып кеткен, ичи жыш болуп калган, ичине орточене жакшы күн да тийбей калгат. Анан эски бутактары тура берет дагы, алар мөмө бербей калат. Ошол себептен биз карагатты ар дайым жыл сайын бир эле карагат эмес, бардык эле бак дарактардын бардыгын жыл сайын обрезка кылып турушубуз керек. Ар биринин өзүнүн обрезкасы бар. Конечно, ошону билип алып обрезка кылып турсаңар, ар дайым буларды жашартып, жаңы бутактарын чыгарып турсак, алмада деле, алмурут, башка жүзүм, дегеле, шабдалы бардыгында эле ошол обрезка болуп туруш керек. Жыл сайын обрезка кылсаңар, жыл сайын жакшы мөмө берип турат. Ошон үчүн обрезка кылганда ошол карагатты бир гана ошо түйүнөн алынат. Анан кара карагатты кичине бир жылдыктар өскөндө мынакей мынтип учунан эле бир 5-10 сантиметрге жетпегендей кылып эле учтарын алып коет. Эмнеге дегенде буларды мына бул жагынан биртке чачыратыш үчүн, баягы үстүнөн дагы кичине чачырап урожайды көп алыш үчүн учтарынан эле алып коет. Мынакей мен бүт баарын учтарын алып чыккам. Так, основной обрезкасы бул түйүнөн алынат, жер менен жер болуп алынат. Эски ошол 6 жылдан ашкандардын баарын алып сала беребиз. Анан кара карагаттыкы ошол учунан алынат. Ал эми кызыл карагаттыкы учу алынбайт, учуна тийбейсиңер. Аны только кызыл карагатты түйүнөн эле алынып турат. Мынакей кызыл карагат. Кызыл карагаттардын мынакей учуна тийбейбиз. Кара карагаттыкын учун алып коебуз, мынчалык бир 5-6 сантиметр кылып. Бул кызыл карагаттын учтарына тийбейбиз. Бул өзү эле чачырайт, өзү эметет. Болгону эле мунуку деле ошол обрезкасы түйүнөн алынат. Түйүнөн эскиргенин алабыз. Мына буюрса, меники азыр түйү кичине слабый. Буга деле бир 3-4 жыл болуп калды. Ошон үчүн буюрса эмки жылы бул чоң бутагын алабыз. Ошонун менен анан чыгып баштайт. Биз муну көчөт кылып өзүбүз сатып келгенбиз. Ошон үчүн пока бир 2 жыл 3 жылга чейин тийген жокпуз. Түйүнөн 1-2 алганбыз, анда-санда чыгып атат. Ошол тигине аркы тарабында однолеткалары бар. Ошон үчүн кызыл карагат менен кара карагаттын обрезкасы бирдей, экөө тең түйүнөн алынат. Болгону эле кара карагаттыкы учунан кичине алынат, бир 5-10 сантиметрдей, кызыл карагаттыкына тийбейбиз. Айырмасы ушул эле. Анан карагаттын көчөтүн мына ушул эле обрезка кылып атканда эле кээ бирде однолеткалардан мына мисалы үчүн меникинде азыр бул жерде көп болуп турат. Ошон үчүн бул однолеткасынан эле алып туруп, кесип туруп эле 30 сантиметрден кылып, однолеткадан эле 1 жылдык калемчелерин жерге сайып койсоңор көчөт болуп кала берет. Карагатты көчөт кылуу бул эң оңой. Бир 30 сантиметр узундукта кылып туруп эле мына жерди бир сыйра күрөктөп жумшартып туруп, анан алып келип ушундай кылып школка деп коет муну. Ушундай кылып туруп, анан кийин чырпыктарды сайып койсоңор эле мына минтип өздөрү мына өсө баштады. Постепенно топурак жылып ысып баштагандан кийин тамыр алып баштайт. Жүзүм менен карагат экөөнүкү ушундай көчөт кылсаңар болот. Мынакей ушундай кылып, мына ар жактан бери
Ушундай кылып школка кылып калемчелерин сайып койсоңор өзү тамыралы, өзү өсө берет. Күзгө мал нормальный жакшы көчөт болуп калат. Күзүндө уже ордун которуп башка жака постоянно тиге турган жериңерге тиксеңер, анан ал өсүп баштайт. Мынакей карагатты тамырлатуу эң оңой. Биздин каналга катталып коюңуздар, жакшылыкка себепчи болуп, биздин видеолорубуз жакса башкалар менен да бөлүшүп коюңуздар. Сак саламатта болгула.